3%'lık Kadir Barkı var kişini prezidentikке alıp çıkan bu emne деген partiya. Bunu men aytkan жокмун, Атамбаев айтты. Жээнбековдун президентке барарда Кадыры 3% эле деп. 3% Кадыры менен кантип алып чыгып атасың ушу Кыргыз Республикасынын жетекчиси болот деп. Эгер эң көп СДПКда кадырлуу кишинин пайызы 3% болгон болсо, калгандардын канча пайыз? Эмне үчүн 3% Кадырың менен республика жетекчилиги алып чыгайын деп атасыз? Кантип 3% Кадыры менен республиканын жетекчилигин жеңип алышы мүмкүн? Бул деген сөз баягы эле коррупциялык жол менен, башка жолдор менен процентин биз көтөрүп беребиз деген эле сөз. Башка мамлекеттер болсо күлмөк 3% менен президенттикке баратат десе. А биз алып барып атабыз. Эмнеге? Себеп шайлоону шайлай бергиле, эсебин мен өзүм чыгарып алам деген сөз. Тилекке каршы. Сооронбай менен сүйлөшкөнбүз. Мындай сөз болгон. Мына сен мына өкмөттү кара дедим да. Премьер-министр 39-та. Министрлери 33-те, 31-де. Сен байкелек эле кылып, акелек эле кылып, аркасынан түртүп, парламентский республика үчүн жол алдык. Жардам эле берип тур дегенде, макул Кудай ырсын деп турчу. Карасам максаты бийлик менен акча экен да. Сиздин убактагы кадимкидей эле алданып калдым. Сиздин убактагы